кандай иш кылбайлы өзүбүзгө дайыма 3 суроону беришибиз керек. Мен эмне кылып жатам? Эмне үчүн кылып жатам? Жана муну кантип кылышым керек? Эмне кылышым керек? Бул билим деңгээли. Азыр интернетте маалыматтар толтура. Баарыбыз эле кечиримдүү болуш керек экендигин, үй бүлөгө, балдарга убакыт бөлүү зарылдыгын билебиз. Бирок жөн гана билип коюу аздык кылат. Экинчиси эмне кылышым керек? Бул акылмандыктын деңгээли. Иштин максатын түшүнүү, бул билимди жашоодо колдоно билүү дегенди билдирет. Акылман адам кечиримдүүлүктүн, берилгендиктин жана жакын адамдарга болгон мамиленин маанисин терең түшүнөт. Билимдүүлөр көп, бирок акылмандар аз. Үчүнчүсү кантип кылышым керек? Бул сапат жана мамиле деңгээли. Кантип кечириш керек? Жөн эле кечирдим деп коюу мененби? Жок, ал адамга чын жүрөктөн сүйүү көрсөтүү менен. Өзүңүзгө ушул 3 суроону берип туруңуз. Эмнени, эмне үчүн жана кантип акылмандыкты өнүктүрүңүз жана баталуу болуңуз.